Ассаламу алейкум, ардактуу Акалпакчан менин кыргыз элим жана ошондой эле чет өлкөлөрдө эмгектенип иштеп жүргөн мекендештерим. Эфирде кайрадан эле Prod Mix KG каналы, мен сиздер менен Аскат Айсаракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн 15 июль 2019 жыл биз Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суу Самыр жайлоосунда мынакей азыр турабыз. Бүгүн абдан кубанычтуу күн, себеби дегенде бүгүн көчмөн малчыларды өнүктүрүү фонду уюштуруп жаткан бир жакшынакай семинар мынакей бул жайлоодо болгону турат. Ушул семинарды биз сиздерге бир аз кененирээк чагылдырып бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан сиздер бизден алыстабай, биз менен бирге болуп, видеобузду аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып, жана ошондой эле каналга дагы катталганды унутпаңыз. Бирөөнүн жерине, мисалы, башка жерден келген кишини баягы батырбайт, кубалайт. Жайлоолорго да ошондой мончолорду курса болот да. Малдын оорусун эмне үчүндүр бир экинчи орунга таштап коебуз да. Курутту бышырбайбыз. Куруттун сүтүн, көк сүттү тартабыз дагы каймак кылабыз. Андан курутту жасайбыз дагы, анан мына коюп алып сатып атабыз. Билесиздер да, чоң жайлоо бар, Каркыра деген. Ошо жерде жайлашат да. Ошо жерде карасаңыздар, ошо малчылар ошо жерлерди ошо менчиктеп алышкан да. Туристтер алып барабыз, арабтарды алып барабыз деп бир балам эме кылганда бизди буяка бирлеп айтып кеткен. Келдик элек. Бирок ал бала азыр Сауд Арабияда болуп атат. Анан ушун менен эле дым болуп сүйлөшпөй калдык. Мына бул менин жерим дейт да, берки кишини бир аз колунда аз малы бар кишини керек болсо мылтык менен атып салам, мен сени бар алдыгы жерден чыгып кет деп киргизбейт. Мына бир үйлөдөгү ата-эненин көрүп жаткан кордугу. Баласын чоңойтtu, анан анын неберелерине бакмачы болуп отурат. Алар миграцияга кеткенде өзүнүн артынан 5-тен 6-дан 10-га чейин баласын таштап кетет. Мисалы үчүн бизде Апшырата деген эс алуучу жайыбыз бар да. Ошол жерди бир колунда бар адам арендага алып алган. Бир күндө ал жерде 500 миңдей акча түшсө керек. Эс алуучулар аябай көп, бирок болгону бир жылына 45 миң сом эле аренда төлөйт. Башка жака миграция болуп кетип атпайлыбы жаштар? Ага караганда бейиктен окат кылса болот. Бизде түштүктө эң чоң проблема бул миграция проблемасы. Биздин жогорку бийликтегилер баягы дойлага отуруш керек экен. Элдин арасында наразычылык пайда болуп атат. Балык, токой, ресурстарын ыктыярды башкаруу принциптери деген аттагы семинарды, 3 күндүк семинардын ачылышын ачык деп жарыялап коелу. Дүйнөдөгү жакырчылыктын көбү элек жеринде кездешет. Ошол жакырлардын үй бүлөлөрүнүн көбү 80% айыл жеринде жайгашкан. Ошон үчүн эң негизги жакырчылыктын себеби болуп адамдардын жаратылыш ресурстарына, жерге, жайытка, сууга, токойго, балыкка болгон укугу чектелип калганда жакырлардын саны көбөйүп кетет. Ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук, ошонун ичинде Бириккен Улуттар Уюму, ошонун ичинде ФАО ушул документти 4 жыл талкуулап анан кабыл алган. Ошонун талкуулоосунда мына жерде отургандардын далайлары катышканбыз. Ошо эң негизги максатыбыз айыл жеринде жакыр болбосо экен. Курсагы тойбой жаткандар болбосо экен. Ушулар бир бактылуу жашаса экен, өмүр сүрсө экен дейбиз да. Ошон үчүн мына документтин бардыгы эртеңки күнү мына азыр ар бир айылда, ар бир региондо толгон токой проблемалар бар. Ошон үчүн жайытка болгон, жерге, сууга, токойго болгон укугун чектеп, сен барба, сен бар деп кээ бир мамлекеттер туура эмес мыйзамдарды кабыл алып атат. Ошон үчүн биз ушул 3 күндүн ичинде ушул ыктыярдуу башкаруу принциптерин турмушта кантип колдонсок деп баштайбыз. Эми биз сиздерге келип туруп проекттер менен ушуну 2 сааттын ичинде презентация кылып кетип калсак болот эле.
бирок биздин уюштуруучуларыбыз, каржылоочу уюмдарыбыз айтып атат, малчыларга чайнап баарын түшүндүрүп бергиле деп атат. Эртеңки күнү булар кантип колдонгонду үйрөнсө экен деп. Мына ушул жерде отургандардын баардыгы ошол айылдык элет коомчулуктардын лидерлерисиздер. Турмушта эртеңки күнү айыл өкмөттөрү чыгарган туура эмес мыйзамдар болот. Кээ бир мисалы жесир үй бүлөнүн, же болбосо жакыр үй бүлөнүн укугу тебеленип, ошонун огороту тартып алынып, же болбосо жол салынып, же болбосо бир чектөөлөр киргизилип калат. Ошондой болгондо сиздер ошолордун укугун коргой тургандай деңгээлде болушуңуздар керек. Ошол эле деңгээлде региондук деңгээлде болуп калат мисалычы. И андан мына жерде менин мамлекеттик эмес уюмдардын, ошондой эле проектлердин жетекчилери турат. Биз дагы мисалы улуттук деңгээлде, регионалдык деңгээлде ушул элет элинин укугу тепселенбес экен деп ушул куралды биз пайдалана билишибиз керек. Мен айтып коеюн, мындан башка дүйнөлүк деңгээлде элдин, элет элинин укугун коргоо бир да документ жок. Бул деген сиздердин дүйнөлүк коомчулуктун талашып, тартышып, күрөшүп отуруп ушул документке келип кабыл алынып атат. Бул деген курал. Муну ушул колдоно билишибиз керек. Workshop in 21 countries around the world, in Asia, Latin America and Africa. Биздин уюм ушул ыктыярды башкаруу принцибин 21 мамлекетте таратууну баштаганбыз дейт. Ошонун ичинде Кыргызстан бар дейт. Ошонун ичинде ошо 21 мамлекет Латинская Америка, Латын Америкасы, Африка жана Азияда. So you are in good company? With other countries? Биз бир куттуктап кетишибиз керек дейт. Биз ошо 21 мамлекеттин ичинде биринчилерден болуп, алдыда озуп баратабыз дейт. Ассаламу алейкум ата. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Бул ушунча 90го чыгып калган экенсиз, э? 90го чыктым. Өзүңүз жөнүндө айтып бербейсиз, бул семинарга кандайча келип калдыңыз? Мен беке балам жылкычы. Анан ошонун үйүнө келгенмин. Анан ошону жүрөм. Анан беке семинар болот деген беке келдим. Бул семинар боюнча мындай оюңуз кандай сиздин? Эми семинар жакшы болот, жакшы семинар. Ушундай боло берсин. Сиз өзүңүз баягы ушул өзүңүздүн жаштыгыңызда бүт ушу мал багып жүрүп Мен окуган жокмун. Атам окутпай койду. Сен калгандар деле 6 эркек 6 кыз. Ушулардын немесе сен окуба деп. Мейли дедим. Азыр окуба десең азыр өлөм дейт. Анан ошончо окубай калдым, ошончо кийин мен чоңоюп кичинекейимде буктап койчу, аны жайдак бейимчи анда. Эйтагым токуй алчу эмесмин. Анан ошо менен чоңойдум. Анан кийин армияга кетем дегенде атам мен алып калайын деп атам алып калды. Анда эме болчу, жана кысматка эметкендей эле талашчу жылкыны. Кысматка бергендей эле. Сайыз убагында, э? Сайыз убагында. Анан кийин атам армиядан келгенден атам өткөзүп берди, ошо менен пенсияга чыктым балам. 90бай деген балдарыңыз жокпу? 80бай деген? Жок, анан мындай бейчеги жок. Канча жашыңызда бала, эң кичи балаңыз? Эң кичи балам жана жүрбөйбү. Ошо мен 40, 50, 67 жашымда болду. 67 жашыңызда эң кичи балаңыз, э? Эң кичи балам. Жакшы. Азыр учурда 90-нын өзүндөсүзбү же 90? 90-нак өзүндөмүн. Нак өзүндөсүз. Жакшы анда. Алла таалам сизге да жакшы өмүр берсин. Бул ошо кымыз ичип, эт жеп, ушу таза тамактангандын ушу пайдасы болуш керек, э? Ооба. Рахмат балдар, силер менен ушинтип отурсаңар, силер мени сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Мен жаш. Кай жерден болосуз? Мен Токтор районунун Совет Белалды айыл өкмөтүнөн. Жакшы. Мисалы биз нарындан барып Ак Талаанын жерине аренда алып отурабыз да. Анан ал жерде арендасын төлөп отурганбыз. Анан бизде кандай баягы бирөөнүн жерине мисалы башка жерден келген кишини баягы батырбайт, кубалайт дегендей. Анан өзүбүздүн башыбыздан өттү да, Ак Талаанын жерине барып отурдук. 2 жыл отургандан кийин эле уже биз отурбакпыз, өзүбүз келип, өзүбүз тосын окуубуз, турист дегендер болду. Анан мен кайра өзүбүз 8 марттын жерине кетип алдым. Спорт тармагында эмгектенем. Өзүм бала кезимден ушу спорт школдо окугам. Айылда чоңойгондон кийин ушул айылдагы балдардын бүгүнкү күндө ушу ден соолуктары абдан начар болуп калды да. Себеп дегенде ушу Совет доору өткөндөн кийин
20-30 жылдай болуп калды да өзү алдыбыз эгемендүү болгондон бери. Анан ар кимибиз ар кандай болуп шаар жайыт болуп калып, шаарга келип көпчүлүк айылдарда бүгүнкү күндөрдө балдар жок болуп атат да. Баланын саны аз. Мен өзүм Таш-Төбө айылында чоңойгом. Жылда ошол айылга барып турам да. Анан барып атабыздын турнирин өткөрүп турабыз. Ошол жерде барып өткөрөлүк десек, ошо балдар жок да. Болсо дагы ден соолуктар аябай начар бүгүнкү күндө. Анан биздин тоодо ушунчалык кереметтүү чөптөр бар. Балдарды дарылай турган, балдардын ден соолугуна чың боло турган. Мына ошол дарыларды, дары-дармектерди дагы, чөптөрдү дагы ошо балдарга кандай кылып берип, балдардын ден соолугун чыңдасак болот да. Мына биз союз мезгилинде атайын ушул жайлоолорго илгерки боз үйлөрдүн ичинде неме кылып туруп, казаны асып, анан кийин шыбак чөптөр менен балдарды мындай эме кылчу, дарылап, чапкылап, ден соолугун чыңдап ошондой. Анан ойлоп атам, ушул жайлоолорго да ошондой мончолорду курса болот да. Суу жектеп неме кылып. Шаардагы балдар азыр компьютерден чыкпайт да. Отурат кечке ушул эмен тиктеп. Андан көрө ушул жерге келип, ар бир чабандарга лагерь кылып, уюштуруп, бир 3 күндөн, 5 күндөн келип туруп койду кайтарганды үйрөнсө, жылкыны саадырып аткандан үйрөнсө, алар акчасы менен берет. Ушундай кылып, ичине мындай акча чөө турган, пайда кыла тургандай бир лагерлерде курсаңыздар, сөзсүз балдарды алып келет элек, спортсмен балдарды алып келет элек бу жерге. Тоң районунан болом. Тоң району бул тоолуу аймактардын бири. Мына азыркы биздин бүгүнкү көтөрүлүп аткан бул ыктыярды башкаруу принциптери деген закон деп атпайбыз. Мындай айтканда, Акылбектин айткан боюнча жумшак закон деп атабыз. Мына ушул закондогу эмне проблемалар көтөрүлгөн болсо, эмне маселелер каралган болсо, ушулардын баардыгы ошо Тоң районуна тиешелүү маселелерден болуп эсептелет да. Ким сен айтып атпайсыңбы, балдардын ден соолугу начар деп. Азыр карап көрсөк, кээ бир үй бүлөдө ошо малчылардын эле балдары, үй бүлөсү менен атасы да, энеси да, кыздары, балдары ошолорду баардыгынан бүрчөлөт. Ушундайлар бар. Мындан бери 10 жыл мурда бул аябай катуу чыкканда бүрчөлөт. Мисалы биздин айылдан карасаң, мынтип отурсаң, бир через дом эле элдердин баары бүрчөлөт менен ооручу. Анан эми азыр кичине басаңдагансып калган, бирок басаңдагансып калган менен менин байкашымча былтыртан бери бүрчөлөт ары жөн эле бизге бир көндүм оордай болуп калды да. Көндүм катары да. Анан буту колу ооруган бала, канында жанагыдай вирус бар болсо, бурселосы бар болсо, анан ал баладан кайрадан анан ден соолугу таза. Ал адамдан керек болсо тукумсуз калып калышы да мүмкүн да, туурабы? Мына ошондойлорго биз мындай карап көрсөк, бир кайдыгерлик мамиле жасап калдык да. Бул баары бир ооруп атыптыр. Муну эптеп тиги жана ген тамчысынан сайып коюш керек да, анан айгат деген сыяктуу мындай калыптанып келатат да улам-улам. А бул чындап келгенде мына биздин ошо укум-тукумубуз үчүн эң коркунучтуу дарт болуп эсептелип атпайбы. Андан кийин анан чабандар билесиздер, баардыгыңыздар тоодо жашап, тоодо жүргөндөн кийин акты баргандан кийин кармайсыңар. Акты тиги курут жасайбыз, мына каймак жеп атабыз, кымыз ичип атабыз. А биз малдын оорусун эмне үчүндүр бир экинчи орунга таштап коебуз да. Курутту бышырбайбыз, куруттун сүтүн, көк сүттү тартабыз дагы каймак кылабыз. Андан курутту жасайбыз дагы, анан мына коюп алып сатып атабыз жердин баарында. А кичинекей баланын баары тең курутту жакшы көрөт, билесиздер. Алардын баары тең курутту жешет. Анан кээ бир шаардык балдар таң калышат да, шаарда жашаса өзү, анан бул каяктан жүрүп бүрчөлөсү жугузду да. Мына каяктан жугат бүрчөлөсү. Андан кийин анан жанагы жайыттарды пайдалануу боюнча жердин деградациясы деп айтып атпайбызбы? Колунда бар адамдар айылда бир 7-8 деп саналат, мисалы ортого бир айылда деп ойлоп. Колунда бар адамдар бир жайытты ээлеп алган. Ал жер айыл өкмөткө деле баш ийбейт алар. Мына бул менин жерим дейт да, берки кишини бир аз колунда аз малы бар кишини керек болсо мылтык менен атып салам, мен сени бар алдыгы жерден чыгып кет деп киргизбейт. Аны баарыңыздар билесиз. Ага өкмөтүн да тилетпейт, ага кимдин да тилетпейт. Анча колунда бар адамдардын малын кошуп коет. Тиги дагы ооба сеники чын деп коет, кайра ага эч нерсе кыла албайт. Алар ошо айылдагы эң авторитеттүү адамдар деп эсептелет. Мындайынан караганда. Алар тиги адамдын укугун бузуп эле тиги адамды сен ким элең? Бас сен ар жакка барып тур деп коет. Андайлар биздин айылда да бар мисалы. Суга суу жакшы болбосо, жерден жакшыраак түшүм албасак,
анан азык түлүк проблемасын жакшыраак чечүүгө болобу өзүңүздөр ойлоп көрүңүз. Айылда карап көрсөң азыр жайында элдер тиги мисалы жана бизге окшогон жатакчылар уй саагандан коркот, уй саабайт. Уйду саап мен каяка барып аны кайтарам, азап тартып анан бирөөнүн бири 2 уйун саасга тургуп салып анан аны төлөгөнчө андан көрө сатып ичейин дейт да, анан тиги кургак сүттү барып сатып алат. Кургак сүт эмне, анан натуральный сүт эмне? Сусамыр жайлоосунда бул жерде 70 жаштагы Токтоголдук Жүзүмкан аттуу апабыз туристтер үчүн мынакей жакшынакай 3 боз үйүн тигип коюп олтурган экен. Азыр ушул апабыздан да бир аз кичине болсо дагы маек курганга аракет кылалы. Сиздер биз менен бирге болуп бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы апа? Кутман күнүңүз менен. Жакшы. Рахмат. Боз үйлөрдү тигип коюп бул Сусамыр жайлоосунда олтурган экенсиз. Туристтерди күтүп аткансыз го дейм, э? Кандай болду? Туристтер азыр келип атабы? Бул боз үйдү качан алып келдиңиз? Мен алып келгениме 22 күн болду бүгүн келгениме. Анан эми бул туристтер алып барабыз, могу араптарды алып барабыз деп бир балам эме кылганда бизди буяка бирлеп айтып кеткен. Анан келдик элек. Бирок ал бала азыр Сауд Арабияда болуп атат. Экөөбүз түз телефондон сүйлөшө албай атабыз. Анан ал айтканда үйлөрдү тартып туруп бизге жөнөтүп жиберсеңиз, мен биякта балдар бар, дайындайм, анан алып барат деп. Анан ушуну менен эле дым болуп сүйлөшпөй калдык. Ал деле мага сүйлөй албайт, мен ага сүйлөшө албайм, ушунда отурабыз. 22 күндөн бери демек эч ким жок эле отурган экенсиз да, өзү тип койгон. Анча кыргыздар болуп калып атат, аз. Анда санда бир 2 жолу келип атат. Бир 2 семья келип кетти мына эс алып бала чакасы менен. Анан андан ашык эле көп нерсе. Айтыңызчы, мисалы үчүн эгер ушу араптар келип кала турган болсо, бул жерде сиздер кандай тейлөөлөрдү көргөзүп бере алаттырсыздар? Алар бул жерге боз үйлөргө жатып эс алганга эле келишеби же бул жерден кымыз ичишеби же кандай эмне шарттар? Эми кымыз бере турган менин шартым жок. Только үйдү гана бере алам. Үйдө эле ижарага бермейсиз. Ижарага бермекмин. Анан кийин калган шарттарын өздөрү жасай берет. Мына туалетин жакшынакай кылып жасап койдук. Благоустроение эле да, почти суу менен кете турган кылып. Тамак ашын өздөрү ушул жерден кандай кылып? Эми тамак аштарын өздөрү билет да. Мисалы үчүн Арабстанда биздин жеген тамак алардын жеген тамагына туура келбейт, мен жакшы билем. Биздин нанды алар жебейт, алардын наны башкача, туздарын аз жейт алар. Анан ошон үчүн биздин нанды жейбиз, аратты да карап турушат алар. Көпчүлүгү да аратты карайт. Намаз окуйбу кандай кишилер деп байкайт алар. Анан ошон үчүн алар өздөрү биширип жейт тамакты. Өздөрү алат, өздөрү кылат да алар. Эгер жашыруун болбосо канча сомго бересиздер мисалы үчүн ижарагачы боз үйдүчү? Эми баягы күнү 2 араб келди бул жерге. Анан 2 араб келгенде мен сүйлөшө албайм муну. Себеби булардын алып келген кишилер өздөрү сүйлөшүп договорушуп. Анан котормочулары бар. Анан котормочусу келе берсем келбей койгондон өкө тяган карап 100 баш үйдү көрдү да. Анан көргөндөн кийин анан бул жерге 2 киши келген, ошо бир келин англисче сүйлөйт экен. Анан мен айттым да, булар англисче сүйлөйт. Мен билем да, алар орустардын тилинде эле, алар арабтар англистер менен жакшы сүйлөшөт. Десем анан бу жердеги англис сүйлөгөн келин чыга калды тээке. Анан чыга калып сүйлөшүп ошентип эле анан туалеттан да салына элек болчу. Анан үй жакты, бирок туалети жок экен деди. Аныкыда турат, анда тура ойлош керек да. Анан ошо сүйлөшкөн балдар 3000 деп сүйлөшүптүр. Күнүнө 3000 сом деп. Анан 1000ге бистиге дептир. Мен ага макул болдум. Күнүгө 2000 болсо 2 киши болсо мен нормально мейли дедим. Анан 2 күнгө дептир. Анан туалети жок деп кетип калышты ошо. Байкашымча сиз ошондо боз үй менен канча жылдан боз үй менен алек кылып өзүңүз жасайсызбы боз үйлөрдү же кандай? Мен бул боз үйдү бүт өз колуман чыгаргам. Өзүмдүн колумда эң кичинекей келиним бар. Мен 10 баланын энесимин. Балдарым баары чыгып кеткен, кыздарым баары чыгып кеткен. Уже асты келин алып кыз берип атат. Бирок бул эң кичинекей келиниме, эң кичинекей балама тийиштүү бул окаттар. Анан бирок келиним мына термелерди үйрөтүп койдум эле. Келиним бүт термени бар ошо келиндин колунан чыкты мына. Мына рекил боз үйдү эми алам деп, нак алам деп келсе 200 миңге берем. Нак. Мына пол солу менен бүт жасалган. Ал тиги 100 баш үй жаңы тигилди. Бул арендага көп барып койгон. Чындыгын айтыш керек да, мен мындан нан жедим чынын айтышканда. Бул жаңы тигилди. Эми муну $10,000 деп атам, анан алар менен өзү чечет. Жаңы тигилген үйдө $10,000 деп атасыз. Наркыны. Анын жазалгасын азыр көрөсүңөр, абдан жакшы. Бул үй 200 миң деп аткан канча баш бул? 85. 85 баш, 200 миңге деле берем деп атам да эми. Мен да Түп районунан келдим. Эми Түп районунда 36 айыл болсо, ошо 36 айыл бүт бизде билесиздер да, чоң жайлоо бар, Каркыра деген. Ошо жерде жайлашат да. Ошо жерде карасаңыздар, ошо малчылар ошо жерлерди ошо менчиктеп алышкан да. А жерге башка мисал үчүн башка райондун же Ак суунуку кирип кетсе болбойт да, аяка киргизишпейт да, өздөрү ошо менчиктеп алышкан. Башка жактан мал келсе да киргизишпейт дегендей да, ушундай менчиктеп алганда. Эми бул жайыт маселеси, мен ойлойм, бул чечилбеген нерсе, көп эле көйгөйлүү нерсе да. Анан ошого ушул бүгүнкү 3 күндүк семинар жакшы таасир берет деп ойлойм. Көп нерсени үйрөнөбүз буюрса. Анан дагы эмнени айтып кетким келет, ошо жайыт боюнча ошо Зина айтканга кошулам да, аябай.
булар ошо жанагындай жерлерди дагы аукционго коюшат, керек болсо 10 жылга 20 жылга алып алып атышпайбы? Алар даже ошо жерлер каякта экенин да билбейт да, башка адамдарчы ошо өздөрүнчө ич чара сүйлөшүлүп берилип коет. Анан негизи бизде Түп районунда бул жер жакшы да, эми кенен эле да. Жана кийинки ошо жаштарыбыз ошол жерлерге барып бир эме кыла албай атат да, ошо элик боло албай атышат да. Баягы мурунку поколение, мурунку аталарыбыз ошолор эме болуп калган, ал ошол укумдан тукумга өтөт деген эмеде, мураска калат деген эмеде калып калышкан да, ойдо да. Ошо кийинки жаштарыбыз да барып ошол жака бир мал салып, жок ушундай бизнес ачабы, боз үй тигеби, туристтерди кабыл алабы, кенен жер да бизде каркыра. Анан ошону канча гектарлап ошо тосуп алгандар бар. Бизде түштүктө эң чоң проблема бул миграция проблемасы. Билесиздер, ар бир үйдөн 2-ден, 3-төн, 4-төн миграцияга кетишкен адамдарыбыз бар. Алар миграцияга кеткенде өзүнүн артынан 5-тен 6-дан 10-га чейин баласын таштап кетет. Ушундай үй бүлөлөр бар. Бир үйдө 21 баланы баккан үйлөр бар. Кызыныкы, уулунуку болуп 20-21ге чейин. Эми 5-6 бала багуу бул кадимки көнүм жалат да. Мына бир үй бүлөдөгү ата-эненин көрүп жаткан кордугу. Баласын чоңойтtu, анан анын неберелерине бакмачы болуп отурат. Анан биздин аксакалдарыбыз, байбичелерибиз, апаларыбыз айылда, эми сиздер да кандай билем, биздин айылда андай өтө жыш жайгашкан айыл, чыгып эс алып отурчу жайдын өзү жок. Дайыма ошо өзүнүн үйүндө гана отурат, камалып кайда барат. Ошон үчүн мен алдында койгон бир максатымдын бири бар. Бул ошо айыл жерлерде жашы өтүп калган аксакал байбичелерге, аксакал аталарыбызга бир мындай эс алчу жайларды уюштурсак деген бир маселени көтөргүм келет да. Жайытыбызды талашып, малдарыбызды айдап, нар айдап, бер айдагыла, бул жакка чыгарбагыла, бул жактан өткөрбөгүлө, боз үйүңөрдү азайткыла, көбөйүп кетип атасыңар. Бул жакта биздин отурган жерибизге көбүнчө 2 жылдан бери, 3 жылдан бери араб өлкөсүнөн көп келчү болду. Алардын өздөрүн 3 жылдап, 4 жылдап келе башташты. Келген конокторубузду кабыл алып атабыз, боз үйлерибизди 1-2ден кошуп келип атабыз колубуздан келишинче. Жакшы эле. Өзүбүз камсыздап, балдарыбызды өзүбүз багып. Белгилүү болгондой, Ош областында жайыттагы баягы жер үлүш жерлери дагы бизде адам санына аз тийген. 4 сотиктен. Өтө аз. Бирок аз болгону менен деле ошону иштеткен жаштар жок. Себеби ошол аз гана жерден бир семьяны бага албайт. Ошондуктан баары миграцияга кетип калган. Анан жана жогорудагылар айтып кеткендей эле биздин Ош областында дагы ушул колунда барлар убагында жерлерди ээлеп алган. Мисалы эле айтып кетсем, мисалы үчүн бизде Апшырата деген эс алуучу жайыбыз бар да. Ошол жерди бир колунда бар адам арендага алып алган көп жылдык мөөнөттө. Болгону ошол Апшыратадан бир күндө ал жерде 500 миңдей акча түшсө керек. Эс алуучулар аябай көп, бирок болгону бир жылына 45 миң сом эле аренда төлөйт. Ал эми ал жерге күнүгө келген эс алуучулар өтө көп, зыярат кылгандар. Андан кийин бирок ошол ээлик кылган адамдын дан ашпайт да. Ал жерден ошол өкмөт дагы аны барып өткөрүп ала албай атат да. Андан сырткары биздин Кулатов айыл өкмөтү ушундай тоокен байлыктарына өтө бай экен. Мына бүгүнкү күндө бизге жер семирткич чыгаруучу завод курулганы жатат. Бирок курулат дегениге 2 жыл болсо дагы баштала элек. Анын себеби биздин жогорку бийликтегилер баягы дойлага отуруш керек экен.
качан ошолор дойлага отуруп чечишип бири бирине мамиле кылганда ошол жердеги иш башталат да. Муну менен айтып кетким келип атат, ушул жердеги айылдагы ошол жашоочулар эч кандай пайда көрбөй атат да. Мисалы үчүн буга чейин ЮКС семен заводу курулган. Жылына айылдын жашоочуларына 2 тоннадан семент берүү макулдугу менен ошол семен завод башталган да. Бирок бүгүнкү күндө 2 тонна эмес, 2 килограммдагы жашоочуларга семент бербейт да. Бул биздин баягы жогору жактагы чиновниктерибиздин кичине ойлондура турган маселеси болуп атат да. Мен оюмча мурункудай эле мындай айыл өкмөттүн деңгээлинде эле кооперативдер түзүлүп, жерди дагы жанагы жайытты дагы чогуу эле иштеш керек болуп атат да. Жекеден болгондо колунда балалар гана иштетет экен, ошолор эле пайдасын көрүп атат. Мынакей урматтуу көрөрмандар, Суусамыр жайлоосундабыз. Азыр баягы европача айтканда кофе брейк, бизче айтканда кымыз брейк. Мына бир колумда кофе, бир колумда кымыз, каттама эң сонун. Кымыздан ичели анда. Негизи отуруп ичиш керек болчу, бул жерде орун чок экен, туруп иче берейин. Суусамыр жайлоосунун чыныгы бал кымыз экен мындай жатканда.